Салам достор, бүгүн кыргыздардын нукура ичимдиги болгон бозо жөнүндө видео тартайын деп чечтим. Бозо бул кышкы ичимдик. Кышында адамдын денесин чың тутууга, иммунитетти көтөрүүгө, кандагы гемоглобинди жогорулатууга жардам берет. Деги эле Кыргызстанда акталанын бозосу популярдуу, көп билишет. Негизинен Кыргызстандын башка өлкөлөрүндө да бозонун өзүнчө рецепттери бар экен. Мисалы үчүн мен жасай турган бозо бул алайлык кыргыздардын рецепти боюнча жасалат. Бозо 3 этаптан турат. Биринчи этап бул буудайды өндүрүп алуу, экинчиси бозонун ашын даярдоо, үчүнчүсү да ошол бозонун концентрациясын бул ачтылган аштан сүзүп алуу. Анда эмесе биринчи этабын көрсөтүүнү баштайын. Чүпүрөктү сулап келдим. Буудайды эмне үчүн өндүрөбүз? Себебинде буудайдан бозонун угуту жасалат. Өндүрүлгөн буудай бул бозонун ачыткысы болуп эсептелет. Андыктан бул бозонун бүткүл циркуляциясында бир эле жолу жасала турган нерсе. Башында буудайды өндүрүп угутун жасап алгандан кийин кышы бою ошол угуттан аз алып бозону ачытып салса боло берет. Бул жерде 500 граммдай буудай бар. Түнү бою сууга калтырып койдум. Ошо түнү бою сууда туруп, буудайлар өзүнө керектүү бүтүн суларды эми алды. Буудайларды өндүрүш үчүн буларга ыңгайлуу бир шарт түзүп бериш керек да. Бул жерде буудайлар кандай өнсө, ошого жакындашкан бир шарт түзүшүбүз керек. Ал үчүн эң ыңгайлуу бул биз дайыма манты кылып жүргөн манты казан ишке жарайт. Анын астына мындай чүпүрөк салабыз. Себебинде чүпүрөк буудайлардын манты казандын астына түшүп кетүүсүн тоскоол болот. И бул чүпүрөктүн нымдуу болушу буудайлардын тезирээк өнүшүнө шарт түзөт да. Суусун сүзүп алгандан кийин бул жерге буудайдын баарын төгүп, тегиз кылып жайгаштырып чыгам. Эми бул буудайлар өнөт. Булар буудайдын өнүшү үчүн нымдуулук шарт, экинчиси караңгы болуш керек. Ошондуктан азыр манттын казанын капкагын жапканда караңгылык да бар, нымдуулук да бар. Нымдуулукту текшерип туруш үчүн күн ичинде бир же эки жолу үстүнө суу төгүп турсак, буудайлар дагы да тез өнө баштайт. Эң максимум 2 күн, болбой кетсе 3 күндө бул буудайлар өнгөн болот. Анда бунун чекеге алып коюп, 3 күн буудайдын өнүшүн күтөбүз. Буудайларды өндүргөнүмө 2 күн болду. 2 күн бою мына гүл сугаргыч менен буудайларды нымдап турдум. Азыр көрөлү кандай болуп өндүрүп экен. Мына буудайлар тамырлап жакшы өнүптүр. Эми бул тамырлаган буудайларды мясорубкадан өткөрөм. Ошондо угут даяр болот. Угут даяр. Угутту узун мөөнөткө сакташ үчүн ушинтип бургатып алабыз. Эми бозонун экинчи этабын өтөбүз. Бул бозонун негизги этабы ашын. Бозонун аталасын же ашын даярдайбыз. Ал үчүн менде 5 литрлик казан бар. 5 литрлик казанга бир чыны, бир кесе таруу. Ал эртеден бери сууда турду, жумшартылсын деп. Бир чыны таруудан жарым килограмм жүгөрү уну, жүгөрүнүн талканы болбогон үчүн жүгөрү унун колдонуп атам. Жүгөрү уну
и 5 литр эмес болсо да 4,5 литр суу. Мынтип бозонун аталасын чая баштайбыз. Бөлтөктөр болбош үчүн баштап чайып, бозону чайганча үстүнө суу куя баштайм. Атала кайнай баштаган чекти аралаштырып туруш керек, себебинде буш элек ундар астына чөгүп тартып кетиши мүмкүн. Атала кайнай баштады. Эми атала ашып кетпеш үчүн чөмүч менен сапырып туруш керек. Bir 10-15 минут жай отто кайнадыгандан кийин атала пышат. Атала пышты. Эми аталанын муздашы үчүн балконго чыгарып коебуз. Атала bir 3-4 сааттан муздайт. Муздагандан кийин ачытуу ишине өтөбүз. Бозонун аталасы муздады. Бозон аталасын эмне үчүн муздатат? Себебинде бул ысык атала ачыта турган бүтүн ферменттерди күйүп салбасын депчи. Сүттү уютаардан мурун муздатып туруп уютат го, ошондой эле нерсе да. Ачытыш үчүн бир аз угуттан алам. Эгер угут кургап калган болсо, угутту алдын ала жылуу сууга салып жумшартып алса болот. Бир аз угут. Биздин угуттар катуу эмес. Анан эң маанилүүсү бул мурункудан калган же бозо. Уютку бозо. Баардыгын жакшылап камоо жуургандай кылып жууруп чыгып. Бири-бирине аралашсын деп. Бул бозону ачыш үчүн бир түнгө, эртең мененки чейинки түнгө жылуу жерге коюп коюп, ушул бойдон бозо ачыйт. Бозо ачыды. Эми бозону сүзүп алам.
Мынакей достор, бул жерде 4 литрдей бозо бар. Бул бозолорду бир азга дагы койсок, жакшылап ачып чыгат, ошондо өзүнүн даамына келет да. 4 литр бозону жасаш үчүн бизге 1,5 килограмм жүгөрү уну, 1 кесе таруу, угут жана 4,5-5 литрдей суу керек болду. Бул бозонун ашынан калган калдыктары. Bundan бир аз алып коем, себеби кийинки бозо кылганда ошондо ачтык катары колдонсо болот. Бул бозонун өзү. Видеону көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Кийинки видеодо көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.